Өлкө аймагында тоок жумурткаларын алып кирүүгө 6 айга чектөө киргизүү маселеси каралууда. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги бул чара жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоого багытталганын билдирди. Убактылуу чектөө киргизилгенден кийин жергиликтүү ишканалар тарабынан тоок жумурткаларын өндүрүү жана импорттук продукцияга болгон атаандаштыкка жөндөмдүүлүк жогорулай турганы белгиленди. Мындай кадам тышкы продукциядан көз карандылыкты олуттуу азайтууга мүмкүндүк бере турганы айтылды. Себеби ата мекендик өндүрүштү колдоо жана кеңейтүү импортту алмаштыруу ишинде маанилүү кадам болуп саналат. Буга байланыштуу айыл чарба министрлиги Кыргызстанда канаттуулар чарбачылыгын өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча активдүү иштерди алып барып жатканы кошумчаланды. Белгилей кетсек, министрлик тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын негизинде жергиликтүү фабрикалардын тоок жумурткаларын өндүрүү кубаттуулугу артты. Натыйжада сырттан ташылып келген жумуртканын көлөмү азайып, акыркы 3 айда 1 836 000 даана болсо, экспорт 8 800 000 даанага жетип көбөйдү.